Fi salatil musafiri, musafir adamdın namazı. Aqallu muddatis safari, sapardın en az möhnötü deydi. Hem көбөчек жоқ та. Misal Amerikaga qancha vaqt uçup qalat misal? 10 saat, 15 saat uçat da Qırgızстандан туурабы? Көп эле аралык учуп калат. Аралык чоң болушу мүмкүн, дүйнөнүн берки жагынан аркы жагына. Aqallu muddatis safari 3 ayyamin. Эң аз möhnötü сапардан 3 күн болот дейт, түнү менен. Aqallu muddati safar дегенде тууганда кайсы сафар бул? As-safaru şer'i, şariаттын өкүмү байлана турган сапарды айтып атат азыр. Шариаттын өкүмү кандай? Орозо маалына туш келип калса, оозуңду ачсаң уруксат деген маселе. 4 рекеттик парызды милдеттүү түрдө 2 рекет кылып кыскартасыз. Маасы кие турган болсоңуз 1 күн 1 сутка эмес, 24 саат эмес. 72 саат, 3 күн түнү менен уланат деген сөз, деген сыяктуу. Шариатта өкүм жүрө турган сапар минимум 3 күн деп атат. Бул деген сөз 90 километр, кээ-бирде 84 километр дейт. Бизде алдындар кеңеши 120 километр деп еді, ошол мисалы Кыргызстанда. Масирату 3 аям, 3 күндүк жүрүш. Болуптур. Могу экинчи сүйлөмгө маани бериңиздер. Фаида тажаваза, астын сызып бир деңиз ушуну. Фаида тажаваза муқамаху жашаган жери. Махаллул иқама деген сөз. Жашаган жеринен тажаваза чыкса дейт. Косидан ниет кылып, косидан деген навиен деген сөз. Астын сызып 2 деңиз. Жашаган жеринен чыгып, ниет кылып чыкса. Каякты ниет кылып? Махаллан кайсы бир жерди ниет кылып чыкса. Ясыру илейги бисайрин васатин, орточо жүрүш менен фи 3 аям 3 күндөй жүрө турган болсо. Өтө тез ылдамдыктын менен беркиндейт экен. Бул деген сөз 120 км аралык. 90 км, 120 км аралыкка чыга турган болсо, жооп эмне болот экен? Автора. Фарз орозосун ачса уруксат. Бирок биякта карап коесуздарбы? Бул маселе мондай жалпылай эмес, мен орозо китебин быйыл орозодо окуп бердим. Эртең менен ниет акыркы убагы шашкы убактысына чейин да турабы, чоң дахватул кубра. Шашкы убактысына чейин жергиликтүү адам болсо, кийин сапарга чыгып кетсе, оозун ачабы, ачпайбы негизи? Ачпайт оозун. Анткени ниет учурунда бул муким жергиликтүү эле. Бирок ачып койсо оозун, суроо сиздерге. Хал ялзаму кодо, каза милдет болобу же кафарат? Өткөнбүз муну да быйыл орозодо. Айтыңыздарчы, ким айтат? Каза милдет болот. Кафарат милдет болот деп ким айткан? Тапкан адамга туугандар. 5000 сом. Доллар менен сүйлөбөйчү, капчыга күч келип калат экен. Кыргызстандан жакшы адамга айтабыз, ошо баланын шотуна которосуң деп. Суроо азыр, шашпаңыздар. Кайра суроону тактаңыздар. 5000 сомдук суроо болуп атат. Сапарда эртең менен ниет учурунда жергиликтүү болуп, кийин чыккан адам ошо күнкү ал күн уруксат эмес, кийинки күн уруксат болот, туурабы? Кийинки күн уруксат болот деген сапар улана турган болсо. Бирок оозун ачып койсо, Ханафи аалымдардан бирөө важип кафарат милдет болуп калат деген. Ага фатва берилбейт негизи, фатва казага берилет. Ошол кафарат милдет болуп калат деген сөздүн ээси ким? Жана кайсы китеп? Жок, жок. Могу столдун үстүндө ошо китеп турат, мынакей 5000 сомду жакындатып атам сизге. Муллалы Кори? Жок, Муллалы Кори шейх айткан эмес аны. Али шейх таап кетишиңиз мүмкүн. Адыке? Жок. Ал-ихтияр ли Талил Мухтар нээси айткан. Ал-ихтияр ли Талил Мухтар нээси айткан. Могу биринчи томду азыр китебинен окуп берейин. Маселени сүрөтүн түшүндүк да туугандар, Китабы соомду айтабыз азыр. 572. Ошон үчүн өткөн сабактарды так эсиңиздерден чыгарбаңыздар, бул зарыл маселе. Албетте бул сөзгө фатва беришпейт, бирок бул бар сөз да. 572. Шашпай туруңуз азыр. Ошон үчүн бир фикт окуп атканда шашпай ар бирин ордуна коюп кетиш керек. Мындай да, ар бир фикт маселеси көчөт, жаздагы отургузулган көчөт сыяктуу. Жердин бетине жакшынакай отурулуп коюлбаса, ал эртең мөмө бербейт. Унутуп каласыз. Ихтиярда, матында айткан эмес, ихтиярда шархында айткан. Фаин хадатил мар'ат, аял кишинин этеккир келип калса орозодо. Ал маридор рожулу марадан, же болсо адам ооруп калса. Юбаху лахул фитру, баягына айтып атат. Өттүк го, Оштук Сыраждын аалымыбыздын фатва китебинен окуп атык, рахимахулла. Бир адам атайла оозун бузду. Атайлап, оозун бузса эмне болот эле? Орозону ниет кылган учурда, ниет кылып туруп бузса,
Кафарат 60 күн, bir күн каза милдет болот эле. Бирок кафарат милдет болуп калган адамдан кафарат түшөт. Ошо күнү кечке чейин аялга этек киргелип калса, атайла оозун ачып алган же эркек оозун ача турганда ооруп калса дебедикпи? Ошону айтып атат азыр. Ау марадон юбахлахул фитру сакататил кафарату. Бирок андай кылбаш керек, э? Аны оозун ачып алган аял киши о Кудай деп же берки атайла ооруп калбаш керек да. Лианнахи неге туугандар? Себебин айтып атат, карап туруңуз. Табайян анна заликал йаум лам якун мустахаккан алейхи сом. Анткени ошол күн ага орозо туш милдет эмес эле дейт. Үзүр келмей экен итагеле дейт. Вал кафарату кафара иннама тажибу би ифсади саумин мустахаккин алейхи. Милдет болгон орозо үчүн дайындалган күндү бузганда, орозонун учурунда бузганда, ниет кылгандан кийин милдет болот. Бирок көңүл буруңуз, би хилафис сафар мына ушул жер. Сапарга бөлөк деп атат. Сапарга бөлөк дейт. Лианнал кафарата важабат хаккан лиллах. Бирөө сапар кылып туруп ачып ийсе, кафарат түшүп калбайт, милдет болуп калат деген. Бирок аалымдар буга фатва беришпейт. Ушул жерде айткым келип атат да, могул жерде. Бисмилла. Бияка кайтабыз. Автор оозун ачат экен. Оозун качан ачат? Демек бул түндө сапарга чыгып кеткен адамга айтылып атат. Ачса болот. Кафарат милдет болуп этеттен каза болду. Же болсо кийинки күнүндө. Күнөө маселесинде да бул эме. Ва касара кыскартып окуйт аль-фардар рубаи 4 рекеттик парз намаздарды сөзсүз кыскартып окуйт. Вала яжузу итмамуху аны кыскартып, аны толуктап окуганга болбойт. 4 рекеттик парзды Ханафи мазхабта толук окуп койсо күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот. Кыскартып окуш керек. Бизден бөлөк мазхабтарда тандоо бар. Кааласа мындай, кааласа дегендей. Бизде андай эмес. Могул жерден эки нерсени чийдирдим. Ушу сүйлөмдө кайсы? Тажаваза бир, экинчи кост. Ушуну биякты карап коюңуздар. Адам мусафир адам болуп 4 рекеттик намазды 2 рекет кылып кыскартпайт эгер эки шарт бирге табылбаса. Мисалы, экөөнү тең айтып берейин. Мисалы, мен Каирден Кыргызстанга чыктым Бишкекке. Бизде кымыз качан эметилет эле? Ден соолук үчүн качан баягы башталып калды уже. Эмне деп коет эле ошо кымыздан? Чарчасам, саамал кымыз, үркөр чыкканга чейин деп. Ден соолук үчүн эгер пайдалуу боло турган болсо. Кой туугандар, эртерээк манакы саадатты бүтүрүп берейин да мен бир жума саамал кымыз ичип келейин ден соолук үчүн деп. Мисалы да, ушундай мисал иретинде. Кыргызстанга чыга турган болсом, сапар да бул 120 км эмес, канча миң километр болуп атат да. Чыга турган болсом, ошондо карап туруңуз. Чыктым, бирок мен ниет кылган жокмун сапарда. Мен кыскартамбы намазды? Анткени экөө бирге табылсын дедим. Мен чыктым мына Тажаваза. Каирден Бишкекти көздөй чыктым Куэйт аркылуу. Бирок мен каасыдан экинчи шарт жок болуп атат. Мен сапарды ниет кылган жокмун. Жөнүм. Сапарды ниет кылган жокмун дегенде сапарга чыгып атам, бирок мусафирдыкты ниет кылган жокмун деген сөз. Экөө бир. Же экинчиси. Мен сапарды ниет кылдым, бирок ушул жерде эле отурам. Канимет таксырыбыздын бөлмөсүндө эле отурам. Кадам таштап чыга элекмин. Ошондо мен сапарды ниет кылдым, бирок Каирдин аэропортунан чыга элекмин. Касыр кылып, ушул жерден пешимди окуп алайын десем, пешимди мен ушул жерде 4 рекет кылып окуймунбу же 2 рекет кылып окуймунбу? 4 рекет кылып турам. Неге? Ниети бар болгону менен калыстын. Ал чыга элек го. Өзүнүн могу жашап аткан жеринен чыгып бөлүнө элек го. Демек, адам сапарга чыгып атканда чыныгы мусафир деп атаныш үчүн эки шарт бирге табылыш керек. Ат-тажавуз бил фил, Имронду азыр окуп берем. Өзүнүн жашап аткан жеринен ошого тиешелүү жерден өтүш керек. Экинчиси эмне экен? Ниет кылыш керек. Яны биринчи ниет кылып, анан өтүш керек деген сөз. Эсиңиздерден чыкпайбы бул? Чыкпайт. Бериңиз. 15 күндөн аз убакытта ал келет, ал шарт ошонун ичинде косудан да бар. 15 күндөн көп болсо болбой калат. 15 күндөн аз убакыт тура турган болсо, бирок 15 күндөн көптү ниет кылса деле Кыргызстанга барганга чейин мен ортодо сапар кылам, кыскартам да ошол маселе. Ал үчүнчү ооба кошулат. Эми мунун тетириси кайра китепке биякты карап коюңуздар, угармандарга да сиздерге да зарыл болсун. Мен эми Кыргызстанга бардым. Бир жума саамалгыбыз иштик, дарыландык. Арыкта формага келдик, көп басып. Ат минип, башка болуп, ден соолук келип. Ден соолук келип, кайра мен кайтып келатам. Кайтып келатканда бул эки шарт эмес. Сапарды бүтүп атканда экөө бирге табылыш шарт эмес. Ниети менен эле
болду мен жергиликтүү болом десе жергиликтүү болуп кала берет. Сапарды аяктап бүтүп аткан учурда сөзсүз бияка кириши шарт эмес. Ниетинде эле болду мен мусапырдыкты таштадым, муким жергиликтүү болом десе Кыргызстанга барганга чейин, баргандан кийин болду. Сапарды аяктап аткан учурда же сапардын өкүмү башталгандан кийин чыгууда экөө тең бирге табылыш шарт эмес. Бирөөсү табылса эле болду, жетиштүү боло берет деген сөз. Же болбосо мунун тетрисин да кайтайын. Кыргызстандан келдим мен аэропорттон келип Мадинат Насыр бар да, биз Мадинат Насыр Хайсаб 7-чи микрорайонда турабыз да турабы. 7-чи микрорайон биздин жер. Ушул жерге кирдим, демек мен толук окушум керек беле? Бирок ниетимди бербей атам. Жок, мен дагы эле мусапырмын деп. Эмне кылам мен? Мусапырмынбы же мукимминби мен? Экөөнүн бирөө эле табылса жетиштүү келатканда. Мадина 7-чи микрорайонго кириш менен эле болду, эме болот. Муким болуп калам, жергиликтүү адам болуп калам. Эми түшүндүңүздөрбү? Сапардын башталышында эки шарт бирге табылыш керек. Ат-тажавуз менен кост баягы 15 күндөн азынычы. Анан кайтып атканда экөөнүн бирөө эле. Экөөнүн бирөө эле. Эми ушул жерден мен тапшырма жалпы эле тапшырма менен таап келиңиздер. Эмне үчүн сапардын башында экөө шарт кылып атат дагы, а сапардын акырында экөөнүн бирөө табылса гана жетиштүү болуп калып атат. Үйдөн издеп келесиздер. Google, Sheikh, Wikipedia өтпөйт, китептен. Китептен издеп келесиздер. Суроо түшүнүктүүбү? Оо. Хашият Тахтауи, Раддул Мухтар, Дуррул Мунтаqa, Бахар Райық, ушулардан карасаңыздар болот. Иә, суроону кайталап коеюнбу? Болду. Шейхим, жок, жакшы эле тура эле. Эмне үчүн сапарды жыйынтыктап келатканда, баягы сапарды башталгандай ниет менен чындап чыгуу шарт деп атпайбызбы? А сапарды өтүп атканда экөөнүн бирөөсү менен эле жергиликтүү болуп калат. Эмне үчүн деген суроо. Бисмилла. Кеттик туугандар. Фаида тажаваза мукамаху дедиге, жашаган жеринен чыга турган болсо. Дурарул хуккамды кара 322-чи бетти дептирмен. Мукамды сонун түшүндүрүп берген да азыр. Жазгылана могул жерден мукам деп туруп туугандар. Фаида жаваза буюта муками, анткени Мухтасарул Кудурийде мукама буютиги деп койгон да. А бул жерде мукама жаваза буюта мукамихи деп атат. Ай мавдии иқаматиги, жашап аткан жеринен чыкса дейт. Бул дегени аму минал балади вал қарияти, шаарды да айылды да камтып алат. Фа иннал харижа мин қарияти, айылынан чыкса деле лиссафари мусафир болуп эсептелет дейт. Фахади лебарат ушул мукамихи деп жашап аткан жеринен деп айтканы ахсан мин каулихим, кээ бир алымдардын сөзүнөн жакшыраак буюту баладиги, шаарынан дегенден жакшы. Шаар десе айылдан мусафир болбойт турбайбы деген ой келип калмак дейт да. Түшүнүктүүбү туугандар? Шаарыны жашап аткан жеринен, анан робадыгы деп коет. Робат деген ошого тиешелүү жана эгин талап бүтүүсү менен. Мисалы айылда кандай көлгө барып калсак, бизде түп району Көч айылы да. Көч айылында азыр ар бир айылга жанагындай жазууларды коюп койгонго, айыл бүтөт, айылдын эгини бүтөт, эгин бүткөндөн кийин мисалы көлдө биздики ошондой айыл бүтөт, эгин бүткөндөн кийин кабыр мүрзө бүтөт, анан кийинки айылдын табличкасы болот. Ошондо мен кайсы жерден сапар кылып баштайт экенмин? Көчүдөн Талды суунун жазуусунан баштап баштайм. Ошондо тажаваза деп айтылат. Ниет бар болсо, ошол. Анткени айылдын өзү эле эмес да тууганым. Айылга тиешелүү масалихул балат робот деп коет. Эгин, тегин, аткана, малкын адатта кыргыздардыкы бизде эмеде деле Ош Жалал Абадта деле ошондой да туурабы? Анткени адатта мүрзөлөр алсыраак коюлат эмеспи негизи. Ошол мүрзөдө ошол айылга тиешелүү мин масалихул балат болот. Тиешелүү жер болуп атат деген сөз. Баягы намазды мындай. Бул этиятчылык маселеси дагы, этиятчылык маселеси. Шаарга чындап чыксын, чыккандан кийин кыскартсын. Кыскартуу жөн маселе эмес да бул. Түшүнүктүүбү туугандар? Ошон үчүн бул жерде мукамихин этибар калып коюңуздар. Ау, бериңиз. Эгер мен эгбетте жашасам да, Ооба. Ооба. Мен 5 күн турса бардым. Ооба. Кайра эгбетте канча күн болуп калды? Шам намазы окудум да. Куптандан эмеде самолеттен учтум да. Турцияда. Жага келгенде каза окуйдумбу же толук? Диги жерден окуй албай калдыңыз да. Негизи Баяман тууганы суроо берип атат, бул жерде угармандар түшүнбөй калбасын. Мисалы мен жашаган жерим Египет, Турцияга бир жумага барып калдым. Анан ал жерден учакка отурганда куфтан убактысы эле, куфтан окулбай калды мисалы. Ошондо мен бул жерде
кийин казасын кандай кылып толуктап толук адамдын намазы 4 рекет окуймунбу же кыскартып 2 рекет? Кама фатат. Сапар учурунда өткөндүгү үчүн сапар учурдагыдай 2 рекет кылып кайтарып бересиз. Намаз кандай абалда кетсе, бирөө жарымдар жана фальсафа кылып башын иштетип 4 рекет парз намаздар сапарда 2 рекет, демек мен жергиликтүү кезде каза кетирген намаздарым шанс болуп атат, мүмкүнчүлүк. 2 рекеттен эле окуп коеюн десе өтпөй калат. Кама фатат. Кандай абалда каза болуп өттү, азыркы учур каралбайт. Намаздын каза болуп өткөн учуру. Эгерде жергиликтүү кезде 4 рекет намаздар каза кетирбесин, эч ким каза кетип калса, сапарда жүрүп каза окуйм десе дагы, аныкын толук кылып окуп берет. Эгерде сапарда жүрүп намаз каза кетип калса, жергиликтүү антип каза кетирбесин биринчиден. Бирок кетип кала турган болсо кокустан, жергиликтүү болгондойн 4 рекет кылып окубайт. Кама фатат намаз. Кандай өткөн, ошондой абалдагыдай окуйт. Туугандар, азыр доска схема кылабыз. Бир сүйлөмдү окугандан кийин ошол доскага каратып коесуз мени. Ва qasara al-fard ar-rubai 4 рекеттик парзды кыскартат деди. Парзды 4 рекеттик. Пешимди, асырды, куфтанды. 3 рекеттик кыскартылбайт шамда. 1,5 рекет деген жок. 2 рекет кыскартылбайт. Сүннет намаздарчы жазыңыз эреже бар. 4 буштук алып. La qasra fis sunani. Сүннет намаздарда касыр жок. 4 рекетти 4 кылып окуйсуз. 4 рекеттик намазды эмне кылат экенсиз? 4 рекеттик намазды сүннөттөрдү 4 рекет кылып окуйсуз. Же бирөө 6 рекет авабин окуйм десе, 6 рекет кылып окуйт. Ал-ахкаму би'тибари халил мукаллаф. Өкүмдөр, шариаттын өкүмдөрү, бирок каяктан? Мукаллаф адамдын абалын этибарга алсак. Эми адам адатта жергиликтүү адам болуп жүрө турган болсо көп деле кыйналбайт. Анан жол азабы, сапарда кыйынчылык болот. Ошондой мукаллаф адамдын этибарга алып, абалын оор, кыйынчылык, жеңил абалын этибарга алып, шарият экиге бөлүнөт. Бул усулу фик маселеси. Ал азыйма, негизги өкүм. Анан рухса, кыргызча атайып тургандай рухсат берилген өкүмдөр бар. Ал азыйма деген кандай? Азыйма деген ма шарa'ahu Allahu awwalan 'alal mukallafin min ghairi nazarin li halihim. Адам мукаллаф шариаттын жүгү милдет болгон, акылдуу, балагатка жеткен адамга жеңилдетпестен туруп алгачкы буйрулган өкүм азыйма болот. Азымдан чыккан бекем өкүм. Мисалы 4 рекеттик намазды айталы, 4 рекет кылып окуу бул азыйма болот. Туура эми Меккеде пайгамбар саллаллаху алейхи биринчи 2 рекет намаз милдет болду, кийин Мадинага келгенде 4 рекет кошулду, сапарда аслисинде калды деген маселелер бар. Бирок негизи намазды 4 рекет кылып окуу азыйма. Бутту жуу азыйма. Маасы кийсе, маасы кийип туруп маасын тартыш бул рухсат. А бутту жуу азыйма болот, негизги өкүм. Түшүндүңүздөрбү? Ороза кармоо негизги өкүм милдет. Бирок мусафир адам рухсат, сапар себептен рухсат алып, оозун ачуусу бул рухсат. Эми түшүндүк да азыйма эмне экендигини. Адам түшүнүп билип тургула. Эми рухсаттын өзү экиге бөлүнөт. Рухсаттын өзү канчага бөлүнөт экен? Экиге. Рухсаты исқотин. Исқот деген кайсы бир бөлүктү түшүрүп таштайт дагы, кайсы бир бөлүгү гана калат. Мындайча айтканда бир эле тандоо бар. Ошон үчүн муну мажазан деп айтат, мажазан. Чыныгы тандоо берилбей атат мында. Чыныгы тандоо берилбей атат, ушуну гана кыласың деп айтат, исқот дегенде. Ал эми тарфих деген баягы рафахиядан чыгат, чыныгы тандоо бар. Бул хакыйкый. Хакыйкый деген кандай? Же муну кылсаң да болот, же муну кылсаң да болот дейт. А исқотто ушуну гана кыласың деп айтат. Жөнөктө ушуну гана кыласың деп айтат. Ушуну гана кыласың деп айтат. Рухсату тарфихтен баштайлы, жеңилдетилген өкүм. Мисалы, кал-фитри фи сауми рамадан. Кал-фитри фи сауми рамадан лил мусафир дейбиз. Мусафир адам. Ороза кармоо мусафир адамга. Ороза кармоо кайсыл болот туугандар? Азыйма негизги өкүм болот. Бирок орозосун ачса, кал-фитр оозун ачса дейт намазында мусафир адам не болот экен? Рухсат. Рухсаттын кайсы түрү болот экен? Тарфих. Тарфих деген мусафир адамга айтылат. Кааласаң орозо тут. Кааласаң оозунду ач. Мына тарфих ушул да 50-50. Кааласаң тут, кааласаң ач. Бул чыныгы. Эмне үчүн хакыйкый чыныгы рухсат берип атат, тандоо берип атат. Кааласаң муну да кыл, муну кыл деп. Куранда айтат го: "Ва антасуму хайрун лакум." Бирок орозо тутканыңар сапарда болсоңор да жакшыраак кыйналбасаңар дейт. Болду, мунун өкүмүн карайбызбы? Рухсат тарфих ба 50-50 берилген мына. 50-50 деп жазып коеюнчу. Атайым ондайды койбой атамы, сүткорлук болуп кетпесин, ана процент дешип. Болуп тур. Hukmuhu
Сапарда, мисал, могу мисалды алалы. Сапарда мусапир адам орозо тутканда уруксатталса болот. Бирок өкүм эмне болот? Ан юсаба фаилху бил азим. Азима дегенде оозун ачпай сапарда жүргөндө да кыйналбай тутса, сооп берилет экен кылган адамга. Толугун карманса. Эре могу келебиз. Рухсат исқот деген ке касру салат рубаият фил фард. Парз намазда 4 рекеттик намазды 2 рекет кылып кыскартуу. Экинчи катардан сүйлөмдөн баштайлы. Кала шейх الشغنبلالي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين وقصر الفرض الرباعية 4 рекеттик парз намаздарды кыскартып 2 рекет кылып окуйт. ولا يجوز إتمامه bizde Hanafi mazhabda 4 рекеттик парздарды, пешимди, асырды, куфтан намазыны мына ушул сапарга чыккан учурда 120 км, 90 км жалпычы мусапир болуп шарияттагы сапарга чыгара турган учурда толук окуу болбойт. Ла яжуз деген сөз айясаму фаилуху. Толук окуган адам күнөөкөр болот деген сөз. Сиздерге эреже жаздырганмын. Вала касра фис сунани. Сүннет намаздарда касыр кылынбайт. 4 рекеттик сүннет намаздар бар. Эгерде мисалы сапарда шарты болуп, муну азыр эскеребиз. Сапарда шарты болуп окуй турган болсо, ал жакшыраак болот. Шашылыш болбосо, кененчилик болсо, 4 рекеттик сүннөттөрдү окуганда кыскартпайт аны. Эми жогорку маселени улай эле. Фа ин жаласа фихи. 4 рекеттик намазда азыр адам толук окуп койгон сүрөттү айтып атат. Толук окуп койсо эмне болот? Фа ин жаласа фихи 4 рекеттик парз, мисалы пешимди кыскартып 2 рекет кылып окуш керек эле. Бирок бул муну рухсат исқот деп кече доскада да схема турат, жазганбыз аны. 4 рекеттик намазды кыскартпай бул толук окуп койсо карайбыз. Фа ин жаласа фихи ал-жулус ал-аввал. Биринчи каадага отурса дейт. Сахха дурус болот. Ва асаа бирок күнөөкөр болгон болот дейт. Эмне үчүн күнөөкөр болот? Толук окуп койгондук үчүн. Асим болот. Ва илля эгер биринчи каадага отурбаса фала ясиху, намаз парзы өтпөй калат. Балин қалаба куллуху нафлан, бардық намазы нафил болып қалат дагы. Бардық намазы нафил болып қалат дагы. Кайрадан парзды 2 рекет кылып окуп бериш керек убакыт чыкканга чейинчи. Сүрөт кандай болуп атат туугандар? Биякта карасаңыздар, мисалы бизде азыр пешин 4 рекет окуш керек эле. Ана мусапир өзү канча рекет окуш керек эле? 2 рекет. А демек мусапирда бир эле каада бар деген сөз да. Ал каада биринчиби же акыркысыбы? 2 рекетте акыркы эле каада бар. Акыркы каада намазда парз белекми? Парз болчу. Демек ошон үчүн 4 рекет кылып окуганда бул күнөөкөр болот. Ошондо бул 2 рекет эле окуш керек эле. Экинчи рекетте каадасына отурса, намаз толук болот. А бирок тиги саламды кечиктирип койгондук үчүн, башканы кечиктирген үчүн күнөөкөр болот. А бирок могу экинчи рекетте отурбаса, биринчи каадага отурбаса, сырттан караганда биринчи каада болбосо бул акыркы каада дедик, отурбай турган болсо намаздын баары өтпөй калат деген сөз. Анткени намазда акыркы каадада отуруп эмне болот эле туугандар? Парз болуп эсептелет эле. Жазыңыздар. Фала ясуху деген ли фактил куудил ахири. Акыркы каада жок болгондук үчүн. Не деп жазат экенбиз намаздын өтпөй калгандыгы? Ли фактил кууди ал ахир. Яны квадрат ташаххуд. Акыркы каадага отурбаган себептен намаз өтпөй калып атат. Жаңы маселе вала касра фи гайрил фардир рубаи. Парз намаздардын 4 рекет болбогонунда касыр кылып кыскартылынбайт. 4төн ылдый кыла кайсы үч турат да. Шам намазы, важип намаз болгон витр намазы. Аларды 1,5дан кылып окулунбайт. Бизде 1 рекет намаз жок, жарым намаз жок. Шариятыбызда далилдер бар Ханафи мазхабта. Нахан Наби саллаллаху алейхи вассалам салатул бутайра, кыска, кемтик, кемчиликтүү боло турган 1 рекет намаз жок Ханафи мазхабта. Демек шамды толук окуйт. Ал эми 3төн кийин 2 рекеттик намаздар бар, алар такыр эле кыскартылынбайт. 2 рекеттик намаздарды биз кыскартпайбыз туугандар. 2 рекет болуп эле окулунат. Айша небизден хадис бар, Аллахым разы болсун Айша небизден. Бир эмес, бир канча далилдер бар. Ошонун бир далили катары эскере кетели. Сонан Абу Давудда келет. Айша небиз айтат, аслисинде башында Меккеде болгон учурунда намаз 2 рекеттен эле. Кийин Мадинага келгенде жергиликтүү адам кошулду 2 рекетке дагы 3 рекет болуп, шам кошулду 1 рекет, уфтандарга, асырларга дагы 2 рекет кошулду. Бирок сапарга чыкканда баягы асли намаз болгон, негизги башында милдет болгон 2 рекет боюнча калды деп келет да. Хадистер бар. Бисмилlah. Кийинки маселе. Фа ин кана фи хали нузулин ва тминанин. Өтө зарыл маселе бу.
Өтө зарыл маселе. Fa in kana ay al musafiru musafir адам улоосунан айдап жүрбөй токтогон болсо, watminanin шашылыш болбосо, мындай тынчтык, жай баракат, мүмкүнчүлүк бар боло турган болсо, yusolli sunana сүннөттөрдү калтырбасын. Сүннөт дегенде биринчи кезекте бекемделген сүннөт бар, раватип сүннөттөр. Күнүгө ар бир парздын алдында же кийин 12 рекет бар го бизде, туурабы? Пешимден багымдаттан парздын алдыңкы 2 рекет сүннөт, пешимден алдыңкы 4 рекет, парздан кийинки 2 рекет, шамдан кийинки 2 рекет, куфтандан кийинки 2 рекет. Жалпы 12 рекет сүннөттөр бар. Биринчи кезекте ошондой бекемделген сүннөттөр сунанул раватип деп коет, же суннатул худа деп коет, же сунанул муаккад. Мына ошол муаккада бекемделген сүннөт намаздарды окуйт биринчи кезекте. Андан ылдыйкы тахажжуд нафилдерин да карап көрсүн. Wa illa деген ай лам якун фи хали нузулин, жок. Айдап баратат. Парзын эле окуп шашылыш айдап атат. Watminani же тынчтык учурда эмес. Коркунуч бар же башка бар же көгүм түшүп караңгы түшөлөктө эртелек көздөгөн жерине жетип алыш керек болуп атат, шашылыш болуп атат. Анда яхтурукуха сунан калып барасы. Анда ал учурда сүннөттөрдү таштайт, бирок таштагандыгы бул үзүр себептен таштап атат. Жол азабы, көр азабы, эртерээк баягы бачымдап эртерээк жетип алыш керек көздөгөн жерге. Ал учурда зарылчылык болсо таштасын. Таштаганда уруксат берилет шариатта, ал күнөөкөр болбойт. Жергиликтүү үйдөгү адам сүннөттөрдү калтырбасын. Сүннөттөр бекем болсо парз сакталат. Мен бияка жазып коюм туугандар. Фихи саласа тaqval. Өз Ханафи мазхабта 3 сөз бар. 3 сөз бар ошо. Сапарда жүргөндө сүннөт намаздар окулабы, окулунбайбы? Ханафи мазхабта. Биринчиси, кээ бир алымдарыбыз айтат, ал-аула таркуха тараххусан. Алла таала уруксат берип аткандай сапарда 4 рекет парзды 2 рекет кыскартып берип аткандан кийин сүннөттөр кыскартылбайт, бирок таштап койгон жакшыраак. Эми сапарда кыйынчылык болуп калат дейт кээ бир алымдар. Экинчи түрдөгү алымдарыбыз айтат, жок дейт. Ал-аула фи'луха тaqarruban. Сапарда жүрсө дагы Алла таалага ибадат кылып жакындап, сүннөттөрдү калтырбаган жакшыраак болот. Канчалык сүннөттөр сакталса, парздар да ошончо сакталат. Барып сүннөт таштаган адам парзды деле таштап коюш коркунучу бар. Мейли сапарда болсо деле дейт. Эң туурасы ма қалахул имам Абу Джафарун ал-Хиндуани. Ханафи мазхабта алым бар, ошонун атын билип алыш керек. Абу Джафар ал-Хиндуани. Бул кишиге лакап беришкен Абу Ханифа ас-Сагир деп, кичинекей Абу Ханифа деп лакап беришкен. Лишиддати фикхи да, фикхтан огорду чоң болгон себептен. Ошол имам Абу Джафар ал-Хиндуани рахимахулла айтат, эгерде сапарда мындай токтоп, ошол намаздын убагына токтоп кала турган болсо, же тынчтык, шашылыш жок боло турган болсо, кененчилик өзүнүн унасы, кенен токтоп бара турган учурларда сүннөттөрдү калтырбаган жакшы. Анан ва инкана фи халати сайр дейт, сапарда шашылыш боло турган болсо, анда парзды окуп көздөгөн жерине эртерээк жетип алганы жакшы дейт. Көрдүңүзбү? Демек, толук окусун деген дагы эмес, таштасын деген эмес, абалга жараша карап көрсүн. Ситуация, жагдайга, абалга карап көрсүн. Бирөө чындап эле шашылыш. Туура, мисалы аял киши өзү жалгыз боло турган болсо, башка боло турган болсо, коркунуч бар да. Эртерээк парзын окуп жеткени жакшы. Же диякта күтүп аткан болсо, же Кудай сактасын өлүм житим болуп калат, башка болуп калат, эртерээк жаназага жетишип калыш мүмкүнчүлүк болуп калат. Ал учурда эми шариатта уруксат берилген деп атат. Бирок Кыргызстанда бизде мен байкаганым, жанагы биринчи сөздө эле алынгандагы сүннөт намаздар милдеттүү эмес, сапарда таштаса болот деп туруп, ооба милдеттүү эмес бул сүннөт. Бирок таштаса болот деп туруп, парз деле окуп, анан карап отурсаң шашылып чыгат го десең, чайканага барып туруп, кенен чай сапырып ичип отургандарды көрүп каласың да. Эгерде ошондой кененчилик боло турган болсо сапарда, сүннөттөрдү калтырбаган жакшыраак. Сүннөт бул үйдө дагы сүннөт, сапарда дагы сүннөт, мүмкүнчүлүк, кененчилик боло турган болсо, адам өзүнүн унасы менен эс алып, табиятты көрүп, токтоп, Кыргызстан не деген керемет. Ошондо көрүп токтоп бара турган болсо, сүннөттөрдү калтырбай окуган жакшыраак болот туугандар. Жакшыраак болот ал учурда. Түшүндүк муну? Кийинки маселе. Wa idha nawal iqamata 15 yawman fi Misrin. Misrin nakira tanwin менен белгисиз жагдай. Египет эмес да. Египет болсо танвин кирбейт, белгилүү болуп калат. Миср. Эгерде кайсы бир шаарда, калаада 15 күн турууну ниет кылса, 15 күн, анткени сапардыкы максимум 15 күндөн аз болуш керек. Ау фи кориятин же бир айылда, кыштакта 15 күн турууну ниет кылса, эмне кылат экен? Атам аланда ошол 15 күндү ниет кылуусу менен жергиликтүү адам болуп калат дагы, атамма. Убактылуу болсо да жергиликтүү болот.
толық оқиды намазды. Уасом оразаны қармаш керек, оғыз ашқын рұқсат берілбейді. Уа илля 15 күнден азына ниет қыла тұрған болса, фәлә жоқ. Анда толық оқымайды, қысқартып оқиды, а оразада таңдау бар. Қаласа тұтсын, қаласа оғызын ашсын. Бірақ милдетті емес та, парыз емес дегенім. Анткен 15 күн бұл 15 күнден өзі толық. Жана 15 күнден жоғары бұл адам жергілікті болып қалыш ықтималы болады. 15 күнден азында ал мұсапыр болады деген сөз. Мұсапыр болады деген сөз. Мисыр менен Қориянасын сызып қойыңыздар туғандар. Қайсы бір шаарда, же қайсы бір айылда да отыр. Аймақта, қыштақта. Эмне үчүн бул экөөнү эскерип кетип атат десе, фикта чоң талаш тартыш бар. Эгер да адам жергиликтүү болууну ниет кылса, бирок ошол жер ага мындай жергиликтүү болууга ыңгайсыз болсо, ага туура келбесе, төп келбесе, анда дагы мусапыр бойдон кала берет дейт. Мисалы тоо ташта көчүп конуп көмбөгөн адам, чатырларда жашай албаган адам, жырткыч же болбосо бир согуш боло турган, Кудай сактасын, замана тынчтык эле болсун, бул мисал катары эле. Ошондой бир оор жагдайлар боло турган болсо, ал жерде жок, мусапыр болуп турат. Анткени коркунуч бар. Түшүнүктүүбү туугандар? Бул жерде шаардын мисалы менен, айылдын мисалы менен ал-мауди'у аллади яслуху лил-иqamati, лил-муqami fihi. Ошол жерде жашоого ыңгайлуу шарттар табылса деген сөз. Жок, убакыттагы шарт. Кээ бир учурларда алымдар айтат, убакыт көбөйсө деле дейт. Кээ бир шарттарда келет, жана аскер эметип алса, башка болсо депчи. Кийинки маселе уаянтахи сафару. Сапарга чыгуу үчүн кечеки сабакты канчалык эсиңиздерде калды сурап коеюнчу экзамен катары сиздерден. Баягындай мусапыр болуп, адам мусапыр болуп чыгуусу үчүн канча шарт керек эле бизде? 2 шарт. Экөө жеке-жеке табылыш керекпи, же экөө биргеликте табылыш керекпи? Биргеликте, чогуу. Кайсы биринчи шарт кайсыл эле? Тажавуз, иза тажавуза. Өзүнүн баягы жашаган жеринен же ошого тиешелүү жерлер болсо, ошондон өтүш керек. Экинчиси кост ниет кылыш керек. Экөө ар бир мисал келтик, өттүк го ниет кылган жок, мусапыр болбойт. Же болбосо ниет кылды, үйүндө эле отурат. Мисалы да кийинди Кыргызстанга учам деп мисал келтирбедимби? Ошол жерден Каирден. Кыргызстанга чыгам деп аралык алыс кийинип отурдум да, бирок азыр асырдын убагы келип калды дигер намазынан. Анда жок, мен үйдөн чыга элекмин, ниет кылсам да үйдөн тажавуз чыга элекмин, демек мен толук окуйм азыр деген маселе. Ал эми азыр кайтуу учурун айтып атабыз. Сапардан кайтып аткан учур. Ва янтахи сафару. Янтахи сафару дегенде ай хукмуху деп үстүнө жазыңыз. Сапардын өкүмү бүтөт дейт. Бүтөт дегени намазды толук окуйт, оразаны кармаш керек, жана башка өкүмдөр. Масыга мас тарта турган болсо, 24 саат менен эле 1 сутка менен бүтүп калат деген сөз да. Сапардын өкүмү бүтөт качан? Бидхулихи ватанаху, өзүнүн жанагындай туулуп өскөн жерине, киндикканы төрөлгөн. Мындайча айтканда өзүнүн негизги, бул боюнча дагы тааныштырабыз азыр мекенди. Өзүнүн жашап аткан үй бүлөсү менен жашап аткан жерине, жергиликтүү жерине кирүүсү менен болду. Баягындай сапардын өкүмдөрү бүтөт деген сөз. Сапардын өкүмдөрү бүтөт. Кайтып келатып, мисалы, биз 7-чи микрорайондо турабыз да. Кайтып келатып, аэропорттон келатып мо Ал-Мадинат Наср Хайсабе деп 7-чи микрорайон деп ошого кире турган болсок болду, ошону менен биз жергиликтүү адам деп этибар кылынабыз. Кээ бир алымдар этияттык катарында аэропорт этибар алгандар бар, мисалы. Мындай кененирээк Паризде. Кандай болгон күндө да өзүнүн өлкөсүнө, өзүнүн баягындай тиешелүү жерине киргенден баштап сапардын өкүмү бүтөт. Эми жергиликтүү адам мусапыр уюп калса, же мусапыр жергиликтүү уюп калган маселелерди өтөбүз азыр. Убакыттын ичинде, убакыттын сыртында. Ва иза иқтада би муқимин, иқтада дегенде мусафирун. Жолоочу адам, жергиликтүү адам уюп калса, фил убакыттын ичинде, убакыт чыга элек болсо, сахха дурус болот, ва атамма бирок ал учурда толук окуйт. Ланна мутабаатал имам важип болот. Мусапырмын, мисалы. Анан бир жерде мусапыр сапарда, мисалы деп коелу, Кувейтте, арзаныраагы бизде Кувейтте, Кыргызстангачы транзитная зона. Кувейтте токтодук дагы, анан ошол жерде намаз окуп калсам, кувейттик жергиликтүү адам мага имам болуп кала турган болсо, 4 рекеттик намазды ал толук окуйт. Ал 2 рекет окуп турганда мен өзүм салам берип чыгып кетпейм да. Имам жергиликтүү болгон үчүн имамды ээрчип толук салам берем. Кайсы мусапыр адам намазды 4 рекеттик парзды толук окуса, күнөөкөр болбойт десе, ушул сурет болот. Жергиликтүү имамга уйганда. А өзү окуганда 4 рекет кылып окуп койсо күнөөкөр болот дедик го биз, туурабы? Анткени доскада бар, рухсат исқот бул.
4төн сөзсүз милдеттүү түрдө өзү окуй турган болсо же имам боло турган болсо 2ге чуруш керек. Демек убакыттын ичинде болсо сахха дурус эле болот, ва тамма кийин намазын толук окуйт имам менен биргеликте. Ва ба'даху домирди убакыт калып барыңыз. Ай ба'дал убакыт, ай ба'да хуружил убакыт. Намаздын убакыты чыгып каза болуп кеткен болсо ла мусафир адам жергиликтүү адамга уюбайт туугандар. Кудай сактасын. Өзүмдү мисал келтирип эле койсун, анан калыс пешимин каза кылып коюптур Кувейтте дебесин анан. Мисал иретинде мо карандаш. Асан деп коелу. Асан Кувейтке барды. Кыргызстанга учуп баратат. Кувейтке барды. Анан жанагы бүт паспорт контролунан өтүп, андай кылып, эми ал жүгүн деле албайт өзүнүн эле транзитная зона болгон үчүн. Ал эметкинче пешимдин убагы чыгып кетти ал жерден. Кечигип жана намаз окуйн деп тарат алып эметкенче пешимдин убагы чыгып кетти. Анан барып намазканада намаз окуйн дегенде жергиликтүү Кувейттик адамга уюганы болбой калат Асандын. Эмне үчүн болбой калат? Карап туруңуз азыр. Ушул жерде жакшы бир тонкость бар мындай. Жаңа жакшы биле турган маселе бар, жакшы билип коюңуздар. Жергиликтүү адам 4 рекет окуйт, туурабы? А бул 2 рекет окуйт. Убакыт чыгып калды да. Эми карап туруңуз. Мо мусафир адам 2 рекет окуганда акыркы каадага 2-нчи рекетте отуруу парызбы же важиппи? Парыз акыркы каадада. А монун 2-нчи рекетинде каада эмне болот? Важип болот. Демек мунуку күчтүүрөөк болуп атат. Күчтүүрөөк алсыз эч качан уюбайт. Кокус мунун намазы 2-нчи рекетте башкада бузулуп кеткен болсо, муну бузулуп калыш коркунучу бар. Экинчиден, мунуку биринчи, экинчиде кыраат кылыш керек, туурабы? Биринчи, экинчиде кыраат кылат да. Важип биринчи, экинчиде. Бирок биринчи, экинчиде кылбай калса, үчүнчү, төртүнчүдө да кыраат кылат да, туурабы? Кийин жаңы саждасын кылат. А мында сөзсүз, мында андай ыктыяр жок. 3, 4 мында окулбай калса кийин окулат деген маселе жок. Ушундай тараптан мен хайзул кыраат кылуу тараптан мында акыркы каадага отуруу 2-нчи рекеттен кийин парыз болгон тараптан жана башка болгон тараптан экөөнүн абалы тең келбей калып атат, мунуку күчтүүрөөк жогорураак болуп атат. Мындайча айтканда мунун жоготуусу көбүрөөк болуп атат, ошон үчүн жергиликтүү адамга уюй албайт. Сүрөтү кандай? Мен асыр намазын окуп, мечиттен окуп келсем, сабак азыр. Сиздердин бирөөңөр асыр окуй элек болсоңуздар, келгиле мен имам болуп берейин десем, Ханафи мазхабта болбой калат. Анткени мен асырды окуп койдум. Мен кайра асырдан кийин нафил окуган болбойт, негизи макруh болот. Пешимди мисал кылалы, пешимди окуп келе турган болсом, пешим окуй элек болсо, калыс таксыр сиз имамга өтүңүз десеңиз, сиздики өтпөй калат бизде Ханафи мазхабта. Мен пешимди окудум, кийинки окула турган пешим мен үчүн нафил болуп калат 4 рекет. А сиздики арттагыныкы парыз болуп калат. Демек ла яжузу иктидаул муфтариди бил мутанаффил. Фард окуп аткан адам нафилге уюй албайт. Бул жерде да ошондой сүрөттөр чыгып калып атат. Чыныңыздарбы туугандар? Убакыт чыккандан кийин. Кийинки маселе ва би аксихи, ушул маселе тетири болсо дейт. Тетири дегени кандай? Муким адам мусафирга уюйт. Демек мен мусафирмын. Кувейтке барып калсам, ошол жерде жергиликтүү кувейттик мага уюй турган болсо болот. Убакыттын ичинде дагы болот, убакыттын сыртында дагы болот. Сахха фихима деген ай фил вакти ва ба'даху. Убакыттын ичинде деген кандай туугандар? Убакыттын ичинде ооба болгону мен эң жакшысы намаздан алдын эскертип коюшум керек. Салам бергенде эскертсем көбү билбей калышы мүмкүн да. Арабтар билет, Кыргызстанда же илим окугандар билбей калышы мүмкүн кээ бир адамдар. Туугандар, ана мусафирун, мен мусафирмын, ана аксурус салата ар-рубаия, 4 рекет намаз кыскартам, фаатимму салатакум, мен салам бергенде намазыңарды толуктагыла дейм. Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, 2 рекетти окуйм, 4 рекеттик пешимде окуп бүтүп туруп, салам берип туруп айтам: Атимму салатакум фа инна каумун сафрун. Жоса фа инни мусафирун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Меккеде эмес беле, Мадинага көчүп, ошол жерден жашап калгандай, Мадина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн негизги өлкөсү болгон, ватанул асли. Меккеге келгенде 4 рекет намазды 2 рекеттен кийин салам берип туруп айткан да меккеликтер үчүн. Бул убакыттын ичинде убакыт чыгып кеткенде, Кудай сактасын, каза болуп калды. Паспорт контрол атайлап каза кетирбейт адам. Тигинтип интип келгенче болуп калды, анан жамаатта окуш керек болду да, пешиндин казасын окуйлу, таксыр сен чыктың, мен мусафирсам, жок. Ла бас, сиз окуңуз деди. Мен 2 рекет намазды окуп салам берем, а берки арттагы жергиликтүү адам каза намазын окуп атабыз пешинден, тургулантып кетет. Эмне үчүн? Анткени меники күчтүүрөөк, аныкы ылдыйраак. Ал зыяны тийбейт.
Күчтүүрөөк ылдыйраак дегенди түшүндүңүзбү? Менде экинчи рекеттейин отура турган каада бир эле каада, ал акыркы каада, аныкы важип каада. Ошол тараптан айтып атабыз. Болбосо түшүнбөй калбасын адамдар, эмне күчтүү эмне алсыз деп. Бул фикый тараптан айтылып атат. Мен Атбашка баратам. Ооба. Жолдон каттамага токтодум. Каттамага Апамдын каттамасына токтодуңуз, Бишкектен Атбашка баратып, ооба. пешинде окугандабыз. Жергиликтүү калп ошол жерде жашагандар. Ооба. Имамчылыкка чыкса биз уй беребизби? Ооба, чыкса уй бересиз. Толук окуйсуз. Толук окуйсуз. Айылга барганда дагы айылдын мечитине барып ой коюп турган болсок. Ооба, анда дагы толук окуйсуз. Эгер 15 күндөн астына барып. Ооба. Ооба. Эгер сиз чыгып калсаңыз эскертесиз, анда мен 4 рекет намазды 2 рекеттейин салам берем, туугандар мен кыскартып окуйм, сиздер толуктап окугула дейсиздер. Дейсиз. Анан Кудайым буйрса жана маселеге келебиз. Сиз ба Атбашыда төрөлдүңүз, Бишкекте үй бүлөңүз менен жашап атасыз. Отанул асли ахли сиздики Бишкек, бирок Атбашыда сиздин участок жериңиз калган. Эми ошол жерге барганда жерди, анча-мынча оокат ашты, буюм тайымдарды этип баргалып, сиз жергиликтүү болуп каласызбы Атбашыда же болбойсузбу? Аны сабактын акырында окуйбуз. Бул суроо өтө зарыл суроо. Бериңиз. Ооба. Кайсы мо 102-нчи беттеги сүрөт чыкпай калдыбы? Ва изиqtada bi muqimin fil waqti sahwa atamma wa ba'dahu la. Ооба, жана мен сизге кеңири түшүндүрүп бергендей. Мен мусапырмын. Сиз жергиликтүү адамсыз. Убакыттын ичинде мен сизге уюй турган болсом, 2 рекет жеке окусам же имам болсом 2 рекет окуйт элем да. Жок, убакыттын ичинде сиз жергиликтүүсүз, мен 4 рекет окуйм. Убакыт чыгып кетти, пешимдин убагыты чыгып кетти. Чыгып кетсе мен сизге уюй албайм ушул чыгытта. Бардаху дегени пешимден 4 рекеттик пешимден убагы. Эмнеге пешим мисал келтирип атат? Азырдан кийин неме болуп калат. Азырдан кийин болот. Айтор, пешимдин убагы каза болуп чыгып кетсе, мусапыр жергиликтүү адамга уюй албайт. Бардаху. Экөөнүкү тең чыгып атат. Мен сизге уюп атпаймбы жана 2 сүрөттө? Мусапырдын жергиликтүү адамга уюган сүрөтүн өтүп атабыз азыр. Убакыттын ичинде уюса өтөт, убакыт чыгып кеткенден жарабай калат экен. Эмнеге жарабай калат? Эми ушуну түшүндүрөйүнбү шейхим? Ушул жерде түшүнүксүз болуп атат да. Эмнеге жарабай түшүндүм. Убакыт чыгып кеткенден кийин түшүнбөйдүм. Убакыт чыгып кеткенден көтөңдө намаздар убакыт чыгып кетет да. Ооба. Тура эле. Абдрахим, жок, тура эле Абдрахим. Ар бир маселени түшүнүп, сиз аркылуу канча балдар маселени түшүнөт. Сиз сабактын берекелүү адамысыз да. Абдрахим шейх сабагыбыздын өтө берекелүү адам, чындап. Шейхим, эми Кудай сактасын, мусулман адам атайлап намазды каза кетирбейт. Кээде эсинен чыгып кетет, же жана паспорт контроль деп аэропортту мисал кылып туралычы, кичине жеңилирээк болсун. Экөөнүн тең убактысы чыгып кетти. Болгону чыгып кеткенде шейхим. Сиз да окуй албай калдыңыз, ошол жерде иштеп. Сиз ошол жерде иштейт экенсиз да аэропортто. Мен жолоочу болуп келатып, окуй албай калдым. Мага 2 рекет милдет болот, каза окуп бериш. Сизге жергиликтүү адам болгон үчүн 4 рекет окуп бериш милдет болот. Ушул учурда жеке-жеке окубай жамаат менен окуйлуу деп атабыз да казаны. Жамаат менен каза окуса болот. Ушул сүрөттү айтып атабыз. Чыктыбы шейхим? Аллах таалам ыраазы болсун сизден. Сонун. Өтө сонун. Андан кийинки маселе ва би аксихи жогорку маселенин тетириси дегенде кандай болуп атат? Жергиликтүү адам мусапырга уюп атат. Сахафин убакыттын ичинде дагы дурус, убакыт чыккандан кийин деле дурус, каза болуп кала турган болсо. Болгону мен 2 рекеттейин салам бергенде берки адам эмне кылыш керек экен? Убакыттын ичинде деле, убакыттын сыртында деле бүтүп кетсе деле туруп улаш керек болот жергиликтүү адам. Болгону ниетте гана да, убакыт чыккандай каза деп ниет кылыш керек экөөтө. Bir şartı bırak bir şart menen alla yutimmal muqimu rubaiyatahu ma imamihil musafiri. Bir şart kaysı şart menen alla yutimmal muqimu Жергиликтүү адам 4 рекеттик намазыны дейт, толуктабасын дейт, ma imamihil musafiri musafir imamı menen дейт. Fa in atammaha ma'ahu аны менен толуктап ие турган болсо fasada farduhu fardı buzulup калат деп атат. Сүрөттү түшүндүңүздөр да. Bir şartı кандай шарт менен? Алла ютиммал муқиму жергиликтүү адам рубаиятаху 4 рекеттик намазыны толуктабай турсун ма имамихи ал мусафир. Fa in atamma ma fasada farduhu.
Яғни 2 рекеттен кейін берки менен кошуп салам берип сүйлөп салбасын деп атат да. Анткени акыркы каада отурган жок да. Мисалы мен убакыт чыккандан кейін 2 рекет намазды окудум. 2 рекет намазды окуп мен салам бердим. Салам берсем, артымдагы жергиликтүү адам экини улаш керек беле? Экини улабай салам берип, намаз буза турган иштерди кылып сүйлөп, башка кылып ала турган болсо, намаз өтпөй калат. Жолоочу адамдыкы 2 рекет, аныкы 4 рекет болчу. Акыркы каада калып атат, намаз өтпөйт деген сөз. Намазды бүтүрүү беш керек деген сөз да. Бүтүрүү беш керек. Туруп улаш керек. 3 менен 4 улаш керек. Бирок мындай болсочу туугандар. Мен имам болуп турам, убакыттын ичинде же убакыттын сыртында. Ассаламу алейкум деп сол жака салам бердим. Арттагы жергиликтүү адам дагы билбей салам берип алса. Төшү үстү жагы кыбыладан бурula элек болсо, намаз буза турган сөздөрдү сүйлөй элек болсо, анда улантып кетсе болот. Улантат, 3 менен 4 окуйт, анан акырында жаңылуу саждасын кылат. Ушул маселе. Wa bi aqsi sahhafihima bi shart alla yutimma al-muqim ruba'iyatahu ma'a imamihi al-musafir fa in atammaha ma'ahu fasada fardu. Эмне үчүн fasada fardu? Эмне үчүн намаз бузулуп атат? Li adami qu'udihi al-akhir, акыркы каада отурбагандыгы үчүн. Менен ээрчип кетпес. Ошон үчүн мен башында айтып коюшум керек туугандар. Мен азыр 2 рекет окуймун, убакыттын ичинде деле, убакыттын сыртында деле. Кийин силер туруп уланткыла. Улантпасаңар намазыңар өтпөй калат. Өтпөй калат деген бул мен менен кошо бүтүрүп сүйлөп эле намазды бузуп кое турган болсо, ал нафилге кете берет, бирок парсыңар өтпөй калат деген сөз. Ибара жеңил эле. Wa fa'itatu safari. Мына эме. Бул чоң эреже, муну 4 буштукка алыңыздар. Сапарда каза болгон намаздар. Туqda rak'atayn, 2 рекет кылып каза кылып окулунат дейт. Мейли кийин жергиликтүү болуп калса деле. Бир адам сапарга чыккан учурда намаздарын ката кетирип алса, кийин жергиликтүү кезде казасын өтөп берип аткан болсо, ошо кезде өтөбөй. Азыр мен жергиликтүүмүн го, азыр 4 рекет кылып каза кылбаймын дейт. Кандай каза кетти, ошондой кылып окуп берет. Wa fa'itatul hadari, haдар деген al-iqamati. Жергиликтүү үйдө жүргөн учурда кеткен каза намаздар арбаган 4 рекет кылып окулунат. Үйдө каза намаздарды кетирген сапарга чыкканда сапардын жеңилдиги менен 2 рекет кылып окуп коеюнчу делбейт экен да. Үйдө каза кеттиби? Азыркы учурда сапарда жүрсө дагы, сапарда каза окуп атса дагы 4 рекет. Демек кандай каза кетсе, кийинки учур каралбайт. Каза кеткен учурда өтөп бериш керек. Буга кошумча Аж умрага барганда жанагы маселелер бар го. Мадинада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитинде бир риваятта 1000, бир риваятта 10.000, Байтул Мактисда 500ге эсептелет 2 рекет намаздын сабабы. Байтуллахил Харам, Масжидил Харамда 100.000 эсептелет. Анда мен казаларымды окуп койсом, 100.000 деген эмне деген намаз? Казаны дагы толтуруп, башкасын да ашырып коет турбайбы деп. Жок, ал сооп да гана. Казада ар бирин өз-өзүнчө окуп бериш керек. Ал жерде акылдуулук өтпөй калат. Ал сооп маселесинде гана. Эгер харамда, Масжидил Харамда дагы, ажыда, умрада жүргөндө да каза намазды өтөй турган болсо, ар бирин кадимкидей өтөп чыгыш керек болот. Кадимкидей. Маселе түшүнүктүүбү туугандар? Шейхим суроо жокпу? Ушул жерден сиздерге бир суроо. Өтө зарыл суроо. Фаитату сафар. Фаитаны кыргызча которуңуздарчы. Мен каза намаз деп котордум, бирок кыргызча так кандай которулат бул? Өтүп кеткен намаз деп. Не үчүн каза намаз дебей, неге өтүп кеткен деп атат? Ким билет жообун? Браво алейкум. Хашият Тахтавида башка китептерде айтат, намаздарда бүткүл ханафи китептерде. Кайсы китеп болосун адым, ол жерде китептер турбайбы, бүгүн пайдаланабыз мынакей. Бул ханафи мазхабы бул бир эле тамчысы да. Канча китеп болбосун, 100 тонна китеп болбосун, көпчүлүгүндө каза намаз деп тема коюлган эмес. Аль-фаваид. Өтүп кеткен намаз. Эмнеге десе, бул жерден жакшы бир сабак үйрөнөбүз, унутпаңыздар. Мусулман адамга жакшы күмөн кылуу. Мусулман адам мусулман боло туруп, Аллага иман келтире туруп, Алланын элчисине иман келтире туруп, жөн намазды каза кетирбейт. Демек бул каза кетип аткан, байкуш унутуп калган. Жа аны окуйм, муну окуйм деп убакыт чыгып кеткен, жа аэропортто жүрүп жабаш болуп. Туура маани бере албай калды бул деген сөз, күнөөсүн адалдап берет деген сөз эмес, бирок атайлап туруп мусулман каза кетирбейт деген маани чыгат бул жерден, унутпаңыз. Өтүп кеткен намаз деген сөз. Бул окуйн эле деп турган, кичине алаксып калды деген маселе. Wal ibratу этибарга алына турган маселе туугандар. Wal ibratу деген эмне? Толук окуйбу? Жазыңыз wal ibratу дегенде. Qasran ау итмаман деп жазыңыз.
Кийин сабакты көргөн балдар, бул жерде Египетте дагы дүйнөсүндө да бул сабакты окуп көрүп аткан балдар бар да. Ушун арабча сөз жазып отуруш керек. Вал ибрату qasran ау итмаман. Намазды 4 рекеттик барды кыскартып окуйбу же толук окуйбу? Этибар кылына турган убакыт би ахирил вакыт, акыркы убакыт экен. Акыркы убакыт экен. Сүрөтү кандай туугандар? Сүрөтү мындай. Азыр мен жергиликтүүмүн дагы, мисалы мындай айталычы. Бул асан таксыр, карандаш асан таксыр дейли. Асан таксыр жергиликтүү асыр намазды окуй элек. Асыр намазын акыркы убакытсыз күн батканга чейин да, туурабы? Бирок ага чейин макруh убакытсыз кирип калат. Окуй элек. Эм асырда окуйын деп аткан учурда Кыргызстандан эми суук кабар деп эле коелу, ата-энеси кайтыш болду деп эле бир жакшы кабар келип калыптыр дагы, тезирээк кел деп калды. Билет алып тезирээк кел деп калды. Билетти дароо алып, азыр эми заман өнүккөн заман да, ааламдашууда. Алып туруп дароо аэропортко чыгып кетти. Демек, убакыттын акырында, убакыттын башында бул жергиликтүү эле. Убакыттын акырында бул мусапыр болуп кетти. Демек, ошол аэропорттон учуп баштагандан баштап, аэропорттун жеринен бул үйүнөн чыгып баштады, аэропортко барды. Тажаваза бар, кост бар, 2 шарт табылды. Демек, аэропорттон асырды эмне кылып окуйт деген сөз? Бул 2 рекет кылып кыскартып окуйт деген сөз. Мусапыр болуп жүрдү дагы пешимди азыр окуйм, муну окуйм деп, пешимди каза боло элек. Акыркы убагында үйүнө келип калды. Кирип калды мындайча өзү жашаган жерге. Толук окуйт. Кече има шейхибиз сурагандай, жок атайын 4 рекет окуй, 2 рекет окуйн деп жана өзүнүн чегине кирбей күтүп турса эмне болот? Анда күтүп турса болот. 2 рекет кылып окуйт ошол жерде. Ки маселе чыктыбы? Вал ибрату би ахирил вакт деген акыркы убакытка каралат. Бул баягы максыз тартуу маселесинде деле ошондой. Вал аси ханафи мазхабта ушундай күнөөкөр адам, аси деген кандай? Биз сапары себептен. Зина кылам деп сапарга чыгып атса, Кудай сактасын киши өлтүрөм деп зинага чыгып атса, же бир жаман ниетте сапарга чыгып атты деп, бул дурус эмес, күнөө чоң. Бирок ошондой бир жаман ниет менен сапарга чыгып атса, вот же жакшы максатта сапарга чыгып аткан адам сабабын экөө тең бирдей дейт. Бирдей дегени кайсы? Шарияттын өкүмдөрүн алууда уруксат экөөнүкү бирдей. Эми ал ниетине жараша өзү жооп берет Кудайдын астында. Бирок өкүмдө, кыскартуу өкүмүндө, ооз ачуу өкүмүндө, масыга мас тартууда ал жерде бир гана такыба адамдар гана ушул өкүмдү пайдаланат, күнөөкөрлөр пайдаланбасын дебей, жалпы мутлак, жалпы жонунан келген деп атат. Муну туура түшүнүш керек. Ханафилер сапарга чыккан адам күнөөкөр болсун дейт экен дебесин. Эч ким дебейт аны. Туурабы? Мен сиздерге өтө бир зарыл сөздөрдү айтканмын. Балким сиздерге айта элекмин, бирок мурдагы окуткан балдарга дайым айтып келемин. Шариатта бир нерсенин адал арам экендигин таараттан же могул жердеги мусапыр намазынан эмес, атайын кайсы жерден деп айттым эле Абдурахим шейхим? Китабул Хазр вал Ибаха, Китабул Карахия, Китабул Истихсан, атайын тема бар шариатта. Фикх китебинин ичинде, темасында, тематикада. Адал арам маселесинен каралат ал жер. Адал арам, мисалы, гусул маселесинде уруксат берилген жер менен жакындык мамиле болсо, гусул бузулат. Уруксат берилбеген арам жер менен болсо да гусул бузулуп калат. Бирок, астагфирулла, булар эмне моуну айтып атат, эмне адалдап атабы булар? Адалдап аткан жок, кылып койсо өкүмүн айтып атат. Бирок анын күнөөсү оор экендигин, башка маселени ал тетиги жердеги китептен барып каралат деген маселе. Бул жерде да эч ким антип сапарга жаман ниет кыл деп чыктап аткан жок, бирок ошондой болуп калса, кыскартабы же толук окуйбу деген маселе. Мухаддистер отурган экен, анан бир фикка кызыккан бала бар суроо бериптир да. Бирөө сууга да, кудукка ушундай бир нерсе түшүп кетсе эмне кылат деп. Анткени бир хадис мындай деп келген, бир хат мындай деп келген, деги мухаддис адам башы аң-таң болуп калыптыр, фатва бере албай. Акырын айласы куруп эмне деп айтарын билбей, кудуктун үстүнө жаап койбойт белеңер дептир да. Жок, кудуктун үстүнө жаап коюш керек, бирок ачып түшүп кетсе эмне болот? Фик ошону үйрөтөт да, туурабы туугандар? Бир канча хадистердин жыйынтыгын алып келип үйрөтөт. Фик десе, же имам айтып атат десе, ал оюн айтып атат деген сөз жок. Хадис аяттардын жыйынтыгын айтып берип атат деген сөз. Демек сапарда күнөөкөр болуп чыгып аткан адам же мындай жакшы ниетте ибадат менен чыгып аткан адам ушул фил каср, намазды 4 рекеттик парызды кыскартууда өкүмү бирдей, экөө тең ушул уруксатты пайдалана алат. Бизден бөлөк мазхабтарда жок, уруксатты жакшы ниетке гана чыкканга берет. Жаман ниетте чыккан адам толук окуш керек болот дейт алар. Вал фитри жана орозодо, оозду ачууда, парз орозодо. Лис сафари, сапар уруксатында булар ушуга окшогон, экөөндө эмес, жана масыга мас тартуу, 3 күн түнү менен жана башка маселелерде экөө тең эле уруксатты бирдей пайдалана алат дейт. Ушуну менен мусапырдын намазы бүттү.